Ассаламу алейкум достор. Мен кече бир байке менен сүйлөшкөм. Өзүм айткандай эле. Ал байке менен сүйлөшкөндөн кийин жардам бербестен кое албадым. Чындыгын айтканда. Себеп дегенде азыркы учурда аябай жардамга муктаж экен. Андан дагы өзү үчүн эмес, өзүнүн жубайы үчүн ушунчалык күйүнүп чуркап жүрүптүр. Анан да ал эжекебиз жубайы рак оорусу менен ооруйт экен. Срочно 3 айдын ичинде операция кылбаса кеч болуп калат экен. Азыр кененирээк маалымат беребиз силерге. Мен ушул оору менен 2017-ден бери ооруйм да ушул менен. Анан 2 жол 5 жол деген 5 жолун көтөрө албай 2 жол химия алып, анан химиядан отказ кылгам да. Азыр ошондон кийин чөп чар менен дарыланып жүрдүм. Чөп чары полный ичинде экен, ошо 25 000. Андан деле эме болгон жок да, магачы жардам болгон жок. Анан бирөөлөрдөн уктум, ошо кан алмашса да жакшы болобу деп. Азыр ошо кызым 6 айлык. 6 ай болду да. Кыз кан деле алмашты, бирок эч жылыш жок. Анан эми азыр ошо Түркия менен сүйлөшүп, Түркияда шанс бар, азырынча операция кылса болот деп ошондо атышат да. Канча сумма деп атасың? Азыр эми биз билет селет ошо жаңында бирөө менен келесиң дейт. Билет селетин эсептеп бергиле, канча кетет десек, ошо $10,000 деди да булар. $10. Анан 2 күндө анализ чыгат дейт. Ошондо акта 1 жума болот экенсиң да. Операция кылып эметкен 100% гарантия бере алабыз дейт алар. Ошо 1 жума болуп калды, бул Түркия менен биз байланышкан. Оорунун аты не дедиңиз эле? Оорунун аты рак. Рак, 4-нчи стадия болот да, меники көбөйт. Мурун үйлөр бар болчу, анан алар бүт сатып бүттүк да. Ичкен дарыларым кымбат болду. Былтыр эле келип 10 күн лечение алып 25 000 кетти. Андан дагы ал деле киши айтты, да 5 жолу эметишиңер керек депчи. 5 жолу эметкенде аркабыз эчтеке албай калды да последний. Жолдошумуз давлениеси 200-дөн түшпөйт. Күнүс боюнча иштейт, кечкиси менен турат. Ошо колум эле азыр бутума түшүп калды. Бутум ушалайт, мен укта дейт, баланы ушуга карайт кечкиси. Күнүс бою бул баланы карайт. Bir olmuşum oyunda. Балаңыздын Данислав. Данислав. Кел. Жашың канча дейсиң? Бул больница көрүнгөндө бул врачтарды өзү тура эмес кылды да меники Добра экен. Эси злай болгондо химияга эме кылат экен да. Анан Добраны ошо шишканда көп деле чоң эмес болсо операция кылып алып койсо болмок экен. Мени химия түртүп койгон да. Химияга түртүп койгон, Азыр бул жакта квартирада турасыңар да? Ооба, азыр бул жерде квартира. Айына канча төлөйсүңөр? 5 000. Свет эмес, суу, мусор менен жетиге чыгып калат да биздики азыр. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Жолдошум сварщик. Заказ менен иштейт. Канча балдарыңыз бар? Канча балаңыз бар? 2. 2 балаңыз бар. Добрый вечер, Акыл. Смотрите, мне нужно будет документы вашей супруги о прохождении обследования, диагностики, о постановлении диагноза, если ей уже поставили рак молочной железы. Все, что у вас есть на руках, снимки, диагностику и так далее, пришлите мне, пожалуйста. Я здесь посмотрю и скажу, что наши врачи здесь сделают консилиум, соберут и решат, что можно сделать в вашей ситуации, чем можно помочь, чем лечиться, какую диагностику, цены и так далее. Хорошо? Буду ждать. Спасибо большое. Хорошего вам вечера.
Qanchalik emasa o'zingiz qaramaysiz qo'y deb qalbingizni aldab, masalan, men давлением кейде 200 tushib ketdi, кейде riski tushib ketdi, avtomatik кейде atak постоянно 180-200 chiqib turadi. O'zimga tajaran tabletka berdim. O'zingiz turib turibdi жүрөбүз, соны qo'yganman hozir. Өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап бардыгыбыз азыр өзүбүздүн түшүгүбүз менен жашаган мезгил. Ошентсе дагы Аллах Таалам канча берсең, мен сага ошончо ашыкча берем дейт. Андыктан ниетибизди түз кылып, 6 миллион кыргыз бар. Бардыгыбыз жапа-тырмак аз-аздан болсо да жардам берсек, жок дегенде бир үй бүлөнүн бактылуулугуна биз себепкер болуп калабыз. Барыңыздарга чоң рахмат достор. Ошол достор, өзүңүздөр көргөндөй бардык маалыматтарды чагылдырып чыктык. Январдан бери бул квартирадан, Бишкектен бул квартирадан башпанеге алып, азыр ушул убакта жашап жаткан кези. Бул эжебиз 2017-жылы күтүүсүз рак оорусуна кабылган. Больницага барганда туура эмес диагноз коюп, химия берип, оорусун андан бетер күчөтүп алган. Азыркы учурда Турциядан түз байланыш алып, ошол жактан бир медицинский центр менен байланышып, ал жакта $10 000 каражат акча керек болуп атыптыр. Көөсү өзү сварщик болуп иштейт экен. Мигрант катарында Россияда иштеп келип, Бишкекте жакшынакай эле жашоосу болуп жаткан кезинен кокусунан ушундай жараткандан келген менет аркылуу больницага ушул келинчегин дарылатыш үчүн үйүн сатып, бүт байлыктарын сатып, азыркы учурда эми ушинтип отурган кези. Андыктан достор, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип, Алла Таалам бирди берсең миңди берем дейт. Ошондуктан колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер, көптү көрсө көл болот дейт. Ушул эжебизге $10 000 чогултуп берип, жакшынакай 6 айлык кызы бар экен. Ошонун келечеги үчүн бардыгыбыз апабыз жаныбызда болушун каалайбыз. Ошон үчүн колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды бериңиздер достор. Астындагы видеонун астындагы бүт реквизиттерди жазып коебуз. 20 сом болобу. Колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды бериңиздер. Биз сиздерден чыдамсыздык менен жардам күтөбүз. Жана ошондой эле өзүбүз дагы колубуздан келишинче жардам беребиз достор.